Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Байсалов, алдыдагы 10 жылда айлык, пенсия жана жөлөк пулдар кеминде 3 эсе өсөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов алдыдагы 10 жылда айлык, пенсия жана жөлөк пулдар кеминде 3 эсе өсөрүн билдирди. Ал биринчи радиого берген маегинде жарандардын жашоо деңгээли кыйла жакшыраарын айтты. Токчулукта жашайбыз, ар бир үй бүлөнүн жылына жок дегенде бир жолу чет өлкөдө эс алып келүүгө мүмкүнчүлүгү болушун каалайбыз. Апаларыбыз кышында Таиланд болобу башка дүйнөлүк курортторго барып эс алып келишти дейбиз. Мындай нерселерди азыр Россиядан, Казакстандан көрүп жатабыз. Биз дагы жылына 9-10% экономикалык өсүштү камсыз кыла алсак, 2-3 жылда эле казакстандыктардын жашоо деңгээлине жетебиз. Албетте алардын мамлекети бизге караганда байыраак, ресурсу да көп. Бирок биз мугалимдердин, дарыгерлердин, журналисттердин жана башка социалдык кызматкерлердин турмушун жакшыртууга аракет кылабыз, деди Минкап төрагасынын орун басары. Президенттин тууганын айтып, Памир строй курулуш компаниясынын ээси кармалды. Памир строй курулуш компаниясынын ээси алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, ал 2023-жылы көп кабаттуу турак жай комплексин куруу үчүн жер тилкеси бар жаран менен үлүштүк негизде куруу келишимин түзгөн. Бирок 2024-жылы мамлекеттик органдар тарабынан сот органдарына жер тилкесин мамлекетке кайтаруу жөнүндө доо арыз берилип, мындан улам ага таандык турак жай аянтынын 10% бөлүгү мамлекеттин балансына кайтарылган. Түзүлгөн кырдаалдан пайда табууну көздөгөн компаниянын ээси маселени президенттин жакын тууганы аркылуу чечем деген шылтоо менен $500,000 алган. Атайын кызмат факты такталып, чектөө камакка алынганын белгиледи. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кондиционерлерди өчүрүп койгула. Оштун мэри кызматкерлерин өзгөчө жазалоону чечти. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев калаага караштуу Учар айылындагы Сатиев көчөсүнүн капиталдык оңдоп түзөө иштеринин жүрүшүн текшерип чыкты. Ал жолдо оңдоо иштеринин жай жүрүп жатканына нааразы болуп, тиешелүү кызматтын жетекчисине эч кимге эмгек өргү бербөөнү тапшырды. Мир буга президент Садыр Жапаровду мисал келтирди. Ошондой эле Токторбаев тиешелүү кызматкерге мэриянын имаратындагы кондиционерлерди бир күнгө өчүрүүнү да буйруду. Бүгүн кондиционерлердин баарын өчүрүп койгула. Ага ылайыктуу иш кылышкан жок. Баары кондиционери жок, кабинетте отурсун. Алардын аткарган жумушуна караганда кондиционердин светине көп акча кетип калып жатат, деди ал. Оштун мэри кол алдындагыларга эмгек өргү берилбестигин айтты. Бүгүн 15-июлда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев калаага караштуу Учар айылындагы Сатиев көчөсүнүн капиталдык оңдоп түзөө иштеринин жүрүшүн текшерип чыкты. Текшерүү учурунда ал жолдо оңдоо иштеринин жай жүрүп жатканына нааразы болуп, тиешелүү кызматтын жетекчисине эч кимге эмгек өргү бербөөнү тапшырды. Мэр буга президент Садыр Жапаровду мисал келтирди. Бирөөнү отпуска жок, түшүнүңүзбү? Керек болсо президент отпуска албай иштеп жатат, деди ал. Орусияда чагылган түшүп 3 адам каза болду. Орусиянын Тула облусунда чагылгандан 3 адам каза болду. Анын ичинде бир өспүрүм бар. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, дагы 6 адам жаракат алды. Кырсык 14-июлда болгон. Бунерева кыштагында
пляжында эс алып жатканда чагылган тийген. Учурда жабырлануучулар экспертизадан өткөрүлүүдө. Окуяга күбө болгондор шот агенттигине билдиришкендей, маркумдардын экөөсү ошол учурда сууда, ал эми бир аял жээкте болгон. Жээкке жакын жердеги сууга чагылган түшүп, агынды абдан күчтүү болгон. Жээкке жакын жердеги сууга чагылган түшкөндө бир нече адам резина бут кийимдердин жардамы менен аман калган. Жылаң аяк жүргөндөр жабыркаган. Каза болгондор 13 жашта бала, 53 жаштагы аял жана 55 жаштагы эркек киши. Сейилбак мейманканадагы аймагындагы үйлөрдө күркүрөгөн катуу үн угулган. Кээ бир эс алуучулар алгач бул жарылуу деп ойлошкон. Кытайда экс-чиновник өлүм жазасына тартылды. Кытайда мурдагы жогорку даражалуу аткаминер Ло Юлин коррупциялык кылмыштар үчүн өлүм жазасына кесилгенин Кытайдын борбордук телеканалы билдирди. Дүйшөмбү күнү Шандун провинциясынын Циндао шаардык соту Кытайдын мамлекеттик кеңештин мүлктөрдү көзөмөлдөө жана башкаруу боюнча комиссиясынын мурдагы кызматкери вице-министрлик кызматты аркалаган Ло Юлиндин иши боюнча өкүм чыгарды. Соттолуучу пара алуу жана инсайдердик соода кылуу, өмүр бою саясий укуктарынан ажыратуу жана мүлкүн конфискациялоо менен өлүм жазасына кесилди. 2 жылдан кийин өлүм жазасы мыйзамга ылайык өмүр бою эркинен ажыратуу менен алмаштырылат жана шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу же жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк жок деп айтылат расмий билдирүүдө. Сот чиновниктин мыйзамсыз жол менен тапкан мүлкүн жана кирешесин бардыгын мамлекетке өткөрүп, ал жетишсиз болсо кошумча өндүрүп алууну чечти. Иштин материалдарына ылайык Ло Юлин 1997-2023 жылдары кызмат абалынан пайдаланып, ар кандай уюмдарга жана жеке адамдарга бизнести башкарууга жана бүтүмдөрдү түзүүгө көмөктөшүп, 220 миллион юан өлчөмүндө мыйзамсыз сыйак алып турган. Трамп эгер Орусия 50 күнүн ичинде макулдашууга көмөсө катаал тарифтерге кабылат. 14-июлда АКШ президенти Дональд Трамп НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен Ак үйдө жолукканда Орусия 50 күнүн ичинде Украинадагы урушту токтотуу үчүн макулдашууга көмөсө Москва жана анын соода өнөктөштөрү өтө катаал бажы тарифтерине кабылаарын эскертти. Трамп тарифтер 100%га чейин көтөрүлүшү ыктымал экенин белгиледи. АКШ Сенатынын ушул тапта Орусиянын энергетикалык ресурстарын сатып алган соода өнөктөштөрүнө төлөмдөрдү 500%га чейин көтөрүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланып жатат. Америкалык лидер Москва менен макулдашууга жетишебиз деп турганын, согушту токтотуу үчүн соода жакшы курал болуп берерин белгиледи. Трамп Вашингтон жана анын өнөктөштөрү НАТОго кирген Европа өлкөлөрүнүн эсебинен Украинага курал жабдык берүүнү макулдашканын айтты. Курал жабдыкты жеткирүүнү НАТО координациялайт. Биз курал жарак чыгарабыз, ал үчүн биз эмес, алар төлөшөт деп Трамп Евробиримдиктин өлкөлөрүн көрсөттү. Трамп ошондой эле Киевке абдан коргонуучу Патриот системаларынан 17ге чейин берилерин, алар тез арада майданга жеткирилерин айтты. Ачык маалыматка караганда ушул тапта Украинада мындай 7 система бар. Рютте абадан коргонуу системаларынан башка дагы курал жабдыктын түрүн жеткирүү тууралуу сөз болгонуна токтолду. Маалымат каражаттары Киевке алыска уча турган ракеталарды берүү жагы караларын жазган. Трамп Орусиянын Украинада урушту токтотпой жатканына нааразы экенин белгилеп, Вашингтон тынчтык келишимине жакындап калдык деп санаганы менен реалдуулук кандай болбой калганын дагы кайталады. Москва ок атышууну токтотуп, тынчтыкка жетүү үчүн өз шарттарын коюп, анын ичинде Украинанын 4 облусунан Украина армиясынан чыгып кетишин талап кылган. Киев Кремлдин шарттарын кескин четке каккан. Трамптын соңку билдирүүсүнөн кийин Москва комментарий бере элек. Булак Азаттык. НАТО Трамптын билдирүүсүнө Путиндин реакциясын күтүп жатат. АКШтын НАТОдогу туруктуу өкүлү Мэтью Уитакер АКШ лидери Дональд Трамптын соңку билдирүүсүнөн кийин РФ президенти Владимир Путиндин реакциясын күтүп жатканын айтты. Бул туурасында РИА Новости жазды. Кеп Ак үй башчысынын Украинага аскердик жардамы жана РФтин соода өнөктөштөрүнө каршы кошумча бажы алымдарын салууну айткандары туурасында жүрүп жатат. Анын бир нерсе дей турганы белгилүү. Европанын эсебинен америкалык куралдардын жеткиликтүү болушу эле эмес, андан мунай сатып алган Кытай, Индия жана башка мамлекеттерге бул төлөмдүн киргизилишине реакция кылат деп ал Fox News телеканалында интервью берип жатканда айткан. Уитакердин пикиринде Трамптын европалыктардын эсебинен Киевке курал жарак берүүсү Украинадагы чатакты бүтүрүү үчүн жасалган кезектеги эң мыкты кадам болуп калмакчы.
Дүйшөмбүдө АКШнын ак үйүндө НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте менен жолуккан соң Трамп журналисттерге Украина жакында 17 патриот системасын аларын айткан. Бул куралдар азырынча пайдаланылбайт, бирок кармап турган бир өлкөдөн берилет деп кошумчалады. Бирок Трамптын билдирүүсүндө толук зениттик ракеталык комплексти айтып жатабы же жокпу түшүнүксүз бойдон калды. Буга чейин Трамп Украинага көбүрөөк курал жөнөтүүнү убада кылып, биринчи кезекте коргонуу максатында берилерин баса белгилеген. Акс порталы Трамп Украинанын дароо 10 патриот системасын алат деп убада бергенин кабарлаган. Эскерте кетсек, дүйшөмбү күнү Трамп Россияга нааразы экенин айтты. Украина маселеси 50 күндүн ичинде жөнгө салынбаса, ири көлөмдөгү бажы алымдарын киргизип, жылыш болбосо кайталанып киргизилген бажы алымы 100%га жогорулатыларын жар салды. Анткени менен АКШ лидери жаңдай буга жетпей оңолот деген үмүтүн да билдирген. Трамптын айткан дегенинен кийин Ак үйдүн аткаминери президенттин билдирүүсүнө ылайык Москвага карата 100%дык бажы алымы киргизилерин, ал эми Россиядан нефть сатып алган мамлекеттерге кошумча санкциялар каралганын түшүндүрүп берген. Россия санкциялык басымга туруштук бере аларын, Батыштын муну моюндоого кудурети жетпей турганын башынан эскертип келет. Рестрикция киргизген мамлекеттердин өзүндө да чектөө чаралары күтүлгөндөй таасири бербегени айтылууда. Россия Украинага Батыштын курал жарак берүүсү кырдаалды жөнгө салбастыгын жана НАТО өлкөлөрүн чатакка катыштырып от менен ойноп жатканынан улам кайталап келет. РФ Тышкы иштер министрлигинин жетекчиси Сергей Лавров Украинага делген жүктүн бардык түрү Россия үчүн мыйзамдуу бутага айланарын эскерткен.